Кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде кайрадан чактыш көрсөтүүсү өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биздин көрсөтүү ар дайым өнөр баккан, өнөр сыйлаган, өнөрү менен элге кызмат кылып келе жаткан өнөр ээлери ар дайым биздин студиябыздан орун алат. Бүгүн да бизге келген меймандарыбыз бар. Мен тааныштырайын, бүгүн бизге Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын жалпы жамаатынан келип отурушат. Дал ушул филармониянын жетекчиси бүгүнкү күндө Базарбай Мадоморов агабыз болуп калган. Бүгүн мынакей жамааты менен жанында отурган Жамбыл Камчиев агабыз да бүгүнкү күндө Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенип аткан кез Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзек Бидияров агабыз бүгүнкү күндө Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын көркөм жетекчиси Чынара Доронова эжекебиз стилист, андан кийин Нургүл Темирбаева эжекебиз дагы, Темиркулова эжекебиз да бүгүн бизде мейманда студиябызга кош келипсиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп отурганына абдан кубанычтамын. Тынчтыкта баарыбыз ден соолукта, мынакей баарыбыз бир топ убакыт үйдө болдук, чыгармачыл кишилер дагы үйдө отурдуңуздар. Анан эми ушул карантин башталганга чейин Базарбай ага менен сүйлөшүп аттык эле. Сиз филармонияга жетекчи болуп келип калдыңыз. Жалпы жамаатыңыз менен иштеп аткан иш тартибиңиз, кандай жаңылыктарыңыз бар, ошолор тууралуу сүйлөшөлү деп анан убакыт бир тынуу болуп калды. Эми насип экен бүгүн жүз көрүшүп отурабыз. Базарбай ага өзүңүз баштап бериңиз. Сиз келгениңизге дагы бир жылга жакын дайындап калды. Рахмат чакырганыңыздарга. Өзүңүз айткандай, ошол багы аалам титиреткен ушул оор апаттын айынан ошол бардык ишканалар токтогондой эле биздин маданият тармагы дагы карантинде болуп калдык. Өзүм келгенден кийин эле бир айдан кийин башталды. Катуу билекти түрүп жумушка кириштим эле. Жакшы пландар бар эле. Бардык иштерди токтоп, бардыгыбыз онлайн режимде иштеп калдык. Бирок жакшы иштер болду. Ошол бизге дем алуу убагында чыгармачылык ойлонууга, иштерди чыгармачылык иштерибизди өркүндөтүүгө өбөлгө деп ойлойм. Онлайн режиминде иштеп, концерттерди берип аттык. Майрамдарга карата өзүнүн пландаштырылган иштер боюнча чогулуштарыбыз дагы бардыгы онлайн жүзүндө болуп атат. Азыр шарт ушундай. Жай турмуш кичине башталып калды. Кантип атасыздар? Чогулуп атасыздарбы? Дагы деле кичине Кудай буйруса, азыр баягы шартка жараша уруксат берилген. Өзүнүн график түзүп, топторду баягы 10-15тен адамдар келип график менен саат-сааты менен иштеп кетишет. Дагы эле ошол эле бирок бизге баягы өзүнүн гастролдук иш сапарларыбыз дегенде өзүнүн стационар концерттерди бергенге али уруксат бериле элек. Бирок той тамашалар кичине башталды дегенде эл журт канча-мынчадан кызмат кылып атабыз. Жакшы. Арзия, такыр тынбаган киши элеңиз, жөө көп басчы элеңиз, айылыңыздан шаарга келип иштечү элеңиз филармонияга. 6 ай үйдө отуруп калдык. Кантиңиз, ден соолугуңуз жакшы? Үйдө ден соолук Кудайга шүгүр жакшы. Бул нерсе көп нерсени аркага тартты, артка токтотту дегендей. Бирок баягы тыным албаган, бекер өзүң баамда белгилегендей тынымы жок адам, эмгекти сүйгөн адам баары ошо үйдө жатып алып, үйдүн чарбачылыгы менен өзүмдүн чыгармачылыгымды өнүктүрүп, арыз жазып аттым. Кичине коробуз бар, ошол жерде кичинекей бирдемкелерди айдап сээп коебуз. Ошолорду карап тынбай ошондой иштер менен алек болуп жүрдүк. Анан калган убакыттарда албетте баягы онлайн режимде ушу телефон менен иштей турган бир ошондой бир жакшы болду. Албетте аны өздөштүрө албай деле кыйналдык. Бирок телефон менен иштеп аттык да, концертибиз дагы ошо телефон, интернет аркылуу. Анан байланышсак деле, жаңы оюн жазсак деле мен жаздым, сен ырдап коесуңбу? Мындай кылам деп ушундай болуп калды да. Ошол жалпы элдин башына түшкөн ошол кыйынчылык бизге деле ошондой болду. Бирок ишибизди, чыгармачылыкты, чарбачылыгыбызды токтотконубуз жок. Жакшы, рахмат. Жамбыл ага, кандай сиз Жалал Абадка барып иштеп калыпсыз, филармонияга сиз? Бул мындай. Кудай деген кур калбайт деген сөз бар го. Ошондой эле болду да. Мен 65ке чыгып, анан пенсияга чыктым да. Анан өзү 63-те чыгыш керек экен го. 3 жыл чыкпай албай жүрө бердим да. Анан мен түшүнүп калып алып атышпайбы. Эмне үчүн 3 жылдан бери пенсия албай атасыз деп. Мен өкмөткө жардам болсун деп албай аттым дедим да. Десем, ошондой түшүнүк кат жаздырды мен. Анан ошентип бир 2000 сомго жетпеген пенсия алып атам. Ал мага керегим дагы эмес эле, себеби биз гастролдо иштегенибизде мындай ал акча деле эмес да. Аны бирок менин бир уулум ушундай, ата, сиздин немеңиз керек болуп атат, статусуңуз.
атасы пенсионер деген справка керек болып жатады дейді, анан пенсияға шығышқа тура келді. Анан эми пенсияны алып атсак эле анан мындай карантин башталып неме болуп калып атпайбы, пандемия болуп, тиги Кытайда неме чыгып турду, баардык эле үрөйлөр учуп туруп калды. Январь, февраль уже берди баштады элек, бирок неме токтоду да. Топтолгон концерттерди кыскарта башташты го. Ошол моментте телефон чалып калды. Базарбай Мадаморов филармониянын директору болгон экен, өзүнүн баритон голосу менен чыкырып калды. Жамбыл аке келбесеңиз болбой калды, бирок бизге ишке кириңиз, жакшы болот, биздин куудулдарды тарбия бериңиз тиги деп калды. Анан мага табылбай эле калды. Ошентип барып театрдан эмеле жумушка кирип, документтерин тапшырып бүткөн эртеси карантин башталды. Ошондон бери мындай айлык алам да. Жакшы. İştebey ile айлык алам да. İştebey ile айлык алга жакшы экен. Бирок бияк мени мындай демалдыра койбойт да. Сразу чыгат. Паланча жөнү келип калды, меден мына программаны тапшыр, тиги программаны тапшыр. Кече эле мамлекеттик тил боюнча концерт бердик. Жеке концертин берди. Анан биякта өздөрү дагы кошушту. Мамлекеттик тил жөнүндө, эне тил жөнүндө ырлар кетти. Жакшы болду. Жакшы чыгармачылык ийгиликтер боло берсин, тынччылык боло берсин. Эми сиздердей таланттуу кишилерге келгенде сөздөн дагы ыр маанилүүрөөк болуп кетет. Ырдатпасам болбой калат. Ырдаңыздар, Эми кыздар кыздардан баштасак, ошол казак элери дүнүйө деген чыгарманы аткарып берели. Baspadım şerdin biti kulaylı dep, içmedim arıktan sulaylı dep. Korkamın dost boluga jaman menen, tar jerder tohumlu suraylı dep. Kızlar bulbul şegit güldü, ötüp ağlarman dünya şalgan halaylaylı halaylaylı. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жаны кетсең бауырыңды күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар бұлбұл жігіт күлді, өтіп барат өмір құрғыр ағаларман дүние шалған халәуләйлі халәуләйлі. Ağaçtың көзі қара көміріндей, мылтықтың бойы түзетемей. Өткізген жақсы менен жарым саған, жаманың өтіп кеткен өміріндей. Қыздар бұлбұл жігіт өтіп барат өмір құрғыр ағаларман дүние жалған халәуләйлі халәуләйлі. Ағаларман дүние жалған халәуләйлі халәуләйлі.
Ай, баракалла, рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшы экен. Жакшы чыгарма, мынакей сөздөрү бардыгы маанилүү, маңыздуу. Мен Нургүл эже менен да кененирээк таанышкым келип атат. Булар эжекебиз биздин чаптыш көрсөтүүсүнө Базарбай ага мен алып барып калгандан бери биринчи жолу келип атат да. Анан филармонияда ушундай таланттуу эжелерибиз иштейт да. Сиз менен таанышалы. Жакшы, рахмат. Биринчиден жалпыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, ар дайым бар болуңуздар. Негизи мен филармонияда 2000 жылдан бери эмгектенем. Иштегениме быйыл 20 жыл болду. Оркестрда виолончель деген аспап бар, бас кыяк деп коет, кыргызча. Бас кыякта ойноймун, оркестрда ырдаймын, комузда ойноймун, фортепианода ойноймун, ооз комузда. Негизи бардык эле инструментти ойнойм, бир гана ушу аккордеонду үйрөнгөн жокмун. Ага айман үйрөнөбүз. Жакшы. Базарбай ага, негизи филармонияда жамаат канча киши? Эми филармонияда өзү 91 штаттык биrdик бар. Ошонун арасында 67 чыгармачыл инсандар эмгектенет. Анан эми азыр 10го жакын топтор бар. Азыр мен келгенден бери да бир 4 топ коштум окшойт. Кандай топторду коштуңуз? Эми жанагы өзүм аккордеонист болгондо, эми мен дагы көп инструмент ойнойм, бирок көбүнчө аккордеон азыр баягы талап көп болуп аткандыктан аккордеонисттердин ансамблин түзүп атам, квартет аккордеонистов деп. Азыр иштеп атабыз, буюрса экзамен тапшырабыз өзүнүн көркөм кеңешке. Андан башка кыздардын вокалдык тобу, жигиттердин вокалдык тобу, акапелла деп коет, ошондой топторду түздүк. Андан башка комузчулар ансамблин түздүк. Оркестр болгон менен комузчуларыбыз ансамбль көптөн бери жок болуп токтоп калган эле. Анан ошол куудулдар дагы сатира юмор боюнча дагы ошо жандандырайлы деп ушу Жамбыл Камчиев деген, Кубанычбек Миталипов деген куудулдарды чакырып, Бакыт Сатаров деген куудул жигитибиз бар, чогуу эмгектенишип атат. Майрам деген эжекебиз кирген. Шылса азыр чамачыл жамааттар аябай жакшынакай аракеттенип атат. Баягы Кудай буйруса пандемия бүтсө чоң жакшынакай концерттерди берейли деген. Жандуу эстрада тобу. Жандуу эстрада топ дегендей. Керней сурнайчылар бар. Бул Кыргызстанда ушул бир эле биздин филармония болуш керек. Мен баягы башка жерден көрө электим да, башка жамааттан. Керней сурнайчылар. Кадимки Кыргыздын Кернейи, Сурнайы Үйлем аспаптар оркестры да, мындай айтканда Кыргыздын. Бизде баягы илгери Бекмамбет Осмонов деген губернатор болгон ушундай задание берип түзгөн элек. Ошол топ бир гана филармонияда бар да, азыр 12 адам, 13 адамдан турган Керней сурнайчылар. Керней сурнайчылар бар. Ошол топту биздин студияга алып келсеңиз болобу? Эми ал адамдар көпчүлүк негизинен, анан бизде алып келсе деле болот. Эми алар баягында көбүнчө баягы чоң салтанаттарда ачылыш аземдерди ойношот. Көчмөндөрдө 2 жол 3 жол өткөн болсо, ошол башында фанфар деген нерселерди ойношот да. Сиз айткандай Кыргызстанда бир эле бизде бар деп атасыз. Биз дагы ушул убакка чейин бир дагы ошондой Керней сурнайчыларды эфирге алып чыга элек. Бирок Ош Чүмүнгө да келип ойногонбуз, ал тилекке каршы жамгыр жаап калып туруп, аябай кыйынчылык менен келип ойноп кеттик. Кудай берсе, алдыда жакшы күндөрдө. Жакшы. Дагы бир чыгарма аткартайын, кимдирди атабыз, кандай кылабыз? Анда мен баягы кийинки учурларда Нургүл экөөбүз ушул мен айрым ырларымды мындай экөөлөп ырдап, Нургүл мага жардам берип, мен Нургүлгө жардам берип дегендей ырдап жүрөбүз. Ал баягы элге таанымал эле болуп калган Түшүмө кирдиң түндө сен деген ырыбыз бар да. Ошону кийинки убактарда Нургүлдүн үнү жагы бул бийик баягы тондон үндөн алып ырдай алат, ошондой мүмкүнчүлүгү бар бул кызда. Ошол ырды ырдап атабыз. Анан дагы кезеги келгенде ырдайлы. Азыр ошо Түшүмө кирдиң түндө сен деген чыгарманы ырдап берели. Сөзүн Бирүмкул Албаев жазган. Жыпар-жыт каптап дүйнөнү жебек железген, жүрөгүм чакмак жүлүндөн бери үртеткен. Сени болуп каптап нургулу аппак, түшүмө кирдиң түндө сен.
ұшып қанат төгіліп биіктен көңілді болып қайрен жүрген биіктен гүл болып шалқып жеп болуған күт түшіме кірдің түнде сен түшіме кірдің түнде сен тоқтолы жүр деп торға мен деп түшіме кірдің түнде сен түшіме кірдің түнде сен түшіме кірдің түнде сен. Ай, баракелде, рахмат. Рахмат. Филармонияда бойдок чалдар деген тоңуздар бар, ай? Тоғыз бар эле, азыр эми жигиттер чалдардын көбү кетип калып, жалгыз чалыбыз калган. Ошо бу чалдарды апарып кошуп атпайбы? Жакшы. Жаңы комплект ойлойт. Андай неме, алар музыкалык билими бар балдар экен да. Бакында музыкальный чалдар экен да. Пум шете коюп аткан, аккордеон коюшат экен, ырдай коюшат экен. Бизде эмес таза сатирада bizde деле ырдашат, бирок биз негизинен нукту баягы тарбиялык мааниси бар немелерге беребиз да. Эми азыр ушул тапта мына коронавируска байланыштуу бүт баары эле маска кийип алышты го. Ошол жөнүндө бир юмор да, бирөө айтатмыш. Эми бул масканын да пайдасы бар экен. Кандайча пайдасы? Масканын пайдасы ал адам думчуктуруп атат, тиги дем алдыра албайт. Десе жоқ, масканын пайдасы бар екен. Мен өткенде бір кыз менен таанышып, экөөбүз маскачан көчөдө кетип атсак, алдыман аялым чыгып калып, мени таанып өтүп кетти дейт. Жакшы. Жамбыл ага, илгери мындай 5 иликте 5 тапан деп топторду устаттар тарбиялап ушундай бир топтор көбөйгөн мезгил болгон бир мезгил, Ошол топтун балдары бүгүнкү күндө чоңгудул катарыңыздар да кесиптеш болуп сиздерге анан жаштарды мындай тартып, да бир ошондой топтор түзөйүн деген бир ойлор барбы? Негизи сатирага кызыккан, сиз айткандай таза сатирага кызыккан жаштар барбы? 87-жылдары ошо аралаш тобун уюштурганбыз. Рахман, Манас, Раматлык, Дөөлөт Мадымаев ошолор болуп төртөөбүз уюштуруп Кыргызстанга мындай дүңдеп чыкканбыз. Анан аны кайтып калыбына келтирген мүмкүн эмес. Бирок Рахман экөөбүз тирүүбүз го. Жасасак болот. Анан эми азыр Манас неме Рахман башка иштер менен аракеттенип атат. Ошондой болсо дагы жана немен уюштурду. 5 тапан деген уюштарды немелерди топторду уюштурду. Анан мен ага тамашалап айтчу элем да. Сен ушунуңан жазба досум. Азыр сен мына немеден түрмөдөн 5-6 жигит чыгып атат экен, ошолор дагы алып кел дагы 5 пахан деген топ уюштурду да. Жакшы. Филармонияга кандай топту уюштуруп берейин деп атасыз? Филармонияда мындай сатира юмор жанрында аракет кылган балдар бар экен. Мурда Бакыт деген бала бар экен. Анан берки Мухтар эле ойногу да, анан эми кыз келиндерден дагы мындай кошулса жакшы болот эле. Жакшы интермедиалар бар. Булардын баарын башын бириктирип, ошондой топ түзүп неме кылып атам. Азыр эми чогуу аракет кылышат. Анан көбүнчө өзү гастролдо пушат да. Ар кандай интермедиа, ар кандай юмор, гастролдо пушат. Гастролго чыгабыз. Залында гана гастрол кылып атышат да булар. Жакшы. Эми Кудай буйруса, аз быйыл кышта болбойт, апрелден баштап гастрол кылыш керек. Кудай буйруса, жакшы күндөр алдыда. Да бир чыгарма аткартайлы. Анда чак түш көрүп жаткан көрөрмандарга арнап Майра Керим кызынын Эгиз жүрөк аттуу чыгармасын тартуулайлы. Жүрөгүңүздөр ар дайым эгиз болсун, телегейиңиздер тегиз болсун. Карчыга карегиңе табындырып, булкунган жүрөгүмдү багындырып, жаздагы кар кыранып, бүткөн сылау, садагам койдуң неге сагындырып. Кылыгың кыял отун тутандырдай, жалт эткен жаштыгыңды чагылдырып, жалт эткен жаштыгыңды чагылдырып. Сүйбө
Sүйбөсөң аземге тип негиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин. Жанарым жашылданып сен эстеймин, жарыгым жаным кейип неге эстеймин, махаббат дайрасынын жан шериги, бир күч канат кусуп ал эгиздеймин. Шуңкардын канаттары агылгандай, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин. Сүйбөсөң аземге тип эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин. Аралдай суу каптаган тегеренип, жанымда куткаруучум чеберенип, канаты сынган акку сыңарындай, чыбын жан сени көздөй безеленип. Кылыгың кыямотун тутандырдай, жалт эткен жаштыгымды чагылдырып, жалт эткен жаштыгымды чагылдырып. Сүйбөсөң аземге тип эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин. Сүйбөсөң аземге тип эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды эгиздеймин, жүрөгү ашыктарды Баракелде, үн эмес бекен, э? Сенар эже, ден соолугуңуз кандай? Баарыбызды бир аз коркуттуңуз. Бүгүнкү күндө интернет деген ушундайды, жакшы кабарды деле, жаман кабарды деле ушунчалык тез жеткирет. Анан баарыбызды кыжаат кылдыңыз. Азыр жакшысызбы? Кудайга шүгүр, Кудайыма миң мертебе шүгүр. Ошол автокырсыкка учурагандан кийинки мына 4 айдын мезгилинде кыбырап, оңолуу жолунда баратып, мына силер менен жолугушуп, эл менен жолугушуп отурганга шүгүр. Жакшымын, мына жакшы үчүн сиздердин алдыңыздарда отурам. Рахмат. Баары артта калды, Баары. Чыгармачыл киши баягы үйдө отуруп калганда, дайым элдин кол чабуусунда, дайым элдин мактоосунда жүргөн кишилер үйдө отуруп калса дагы кадимкидей бир жан дүйнөдө бир мындай кыйналуу, ойлонуу сезимдер пайда болгон болуш керек, эже? Туура, Аны баштан өткөрдүңүз, э? Туура. Мындай кырсыкка учурап, негизи эле адам баласы ооруп калганыңда, сени эч ким эстебей калган сыяктуу, сен эч кимге керексиз болуп калган сыяктуу сезилет экенсиң да. Бирок албетте коллегаларым, урук туугандарыбыз баары сурап турушту акыбалыбызды. Жада калса ошол Токтогулга чейин мына ошол Арзбек Абдуллаевич өзү баш болгон жааматтар тынбай каттап турушту. Рахмат, учурдан пайдаланып биздин акыбалыбызды сурап, биз үчүн тынчсызданган ошол социалдык тармактагыларга, биздин ошол көрөрмандарыбызга ыраазычылык билдирем. Ошол оорудан кийин, адам ооругандан кийин ойлонуп калат экенсиң. Ошол оорубай эле, ден соолугубуз чың, алты саныбыз аман болуп, кандай кыйынчылыктар болсо деле, ошол Чыдаймен бардыгына деп. Сахнадан Кудайым айырбасын деп, мына азыр толук жакшы боло элек болсом дагы, ошол коллегалар менен аралашып жүрүүгө аракет жасап атам. Жакшы, бар болуңуздар, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Дагы бир чыгарма аткартайын, кимдирди атайын? Өзүңүздү? Базарбай биздин директор. Азыр анда мындай кылалы, баягы жетекчи болот. Жетекчи, мыкты жетекчи болот.
ошол ишкана болобу, мекеме болобу, ошол жердеги чарбалык иштер менен көбүрөөк алек болот дагы. Анан башка жагында мындай жок болуп чыгат да кээдечи. Ал эми ошол биздин жетекчи, филармонияда жетекчи, иш билги, ушундай акыл эси бүт бардыгы жайында, бирок эң мыкты аккордеонист, эң мыкты ырчы болуп келген да. Азыр ошол аккордеончулар тобун түзгөм деп айтып атпайбы? Ошол аккордеончулар тобунда улуу инсандардын ырларын ар кандай кайрыктар менен, вариациялар менен ушул ырдап жүрөт. Азыр ушул кезекти баягы бирден ырдадык. Эми азыр кезекти ушул биздин директорго берели. Директор өзүнүн аккордеондо иштеп чыккан жакшы ырларынан бирди ушуларга тартуулап койсо да. Айжамал эмеде баягы жетекчи адам ошо баягы үй бүлөнүн башчысындай балдарың жесин ичсин дегенде коллектив мырдасын булар ойносун деп ошо аракет кылат экенсиң, бирок ошо менен катар өзүм дагы чыгармачылыгымды өркүндөтүп келатам. Ошо арзыбаян ырларына дагы жазылган вариация жаздым эле. Ошону мындай кыскачараак ойноп берейин. Эми ал ансамбльде ойнолуп турган, азыр сольный ойноп кое берейин. Ошо махабатка ишеним, Атама деген чыгармалардан кошкон попури бар. Рахмат. Базарбай ага жогоруда дагы айтып өттүңүз, негизи эле жетекчи болгондон кийин ар бир иштин өзүнүн түйшүгү бар. Анан сиздер эмгектенип аткан бүгүнкү күндө филармонияда деле түйшүктөр бар болсо керекчи, баардыгы жакшы, баардыгы жайындабы? Эми баардыгы тилге тегиз дешке болбойт. Себеби азыр негизи ошол ишкананын иши жакшы жүрүш үчүн жогорку бийликтер тараптан кичине шарт түзүп бериш керек да. Себеби маданиятка анча көңүл бурулбай келатат. Деген себебим ошол кайсы ишкана болсун ошол жерде кесипкөй кадрлар болуш керек. Кадрлар келип иштеш үчүн жакшынакай баягы билимдүү музыканттар келиш үчүн айлык акы деген болуш керек.
турмуш шарт кичине үй, жай деген квартира, хотя баягы немелери болот го бизде. Общежитие дегенде ушундай жакшынакай шарттар түзүлүп бериш керек да. Анан эми бизде баягы окуу жайларында, мисалы окуу жайлар көп, музыкалык окуучулар, баягы эле консерватория, искусство институту дегенде чоң музыкалык окуу жайлар бар, училищелар. Ошолордон бүткөн студенттер, бүтүрүүчүлөр келбей атат да. Себеби алар бүтөт, дипломду алат дагы башка жумуштарга, айлыгы көп жумуштарга кетип калып атат. Ошондуктан биздин жалпы эле бир эле биздин филармония эмес, Кыргызстан боюнча эле ушул маданият тармагы аксап келаткан ошондон болуп атат да. Баягы керектүү, мисалы ошол эле оркестрге, ошол эстрадалык топторго жандуу ойнош үчүн баягы сабаттуу музыканттар керек. Ошонун баардыгы көйгөйдүн баары кадр маселеси болот, айлык акы маселеси. Бул илгери биз илгери дегендей бар Бакиев президент болгон маалдарда бир айлык көп эткен, ошол боюн айлык акы өтө төмөн. Бул айлык акыга тил барбайт, ал айлыкка бир да жакшыраак музыкант келип иштебейт да. Муга окшогон бизге ошон фанаттар, баягы эски каршылыктар калдык дегенде, жаштарды тартып, тарбиялаганга аракет кылып атабыз. Мындай Арсыбек Бейдаров окшогон, агабызга окшогон Шагырат Талипова эл артистибиз бар, көчбашы болуп жүргөн, Токтомурат Осмоналиев, Анарбай Райымкуланов, Жамбыл агаларыбыз бизге баягы үлгү болуп, бизди алдыга сүрөп турган агаларыбыз бар да. Ошентип жаштарды тарбиялап, кичине алдыга тартканга аракет кылып атабыз. Чөнтөңүздөр жокко, бирок сиздер баягы жан дүйнөнү байытуучу кишилерсиздер. Сиздер чыгармачылыкта кызмат кылып келе жаткан сиздердей ага эжелерибиз ар дайым келгенде эле айтып калат, бирок эми жан дүйнөнү дагы байыта турган кишилер керек. Эми сиздер иштеп турбасаңыздар анда сөзсүз түрдө сиздерди көрүп, Арзия ага, Шахра эже, мынакей Чынар эжелерди көрүп, ошол эжелердей болсом деп ал жерге дагы Кудай буйрса жаштар деле келип аткан болуш керек. Эми бүгүнкү күндө баардык нерсенин эбин тапса болуп калды, Базарбай агай. Ал жакта да иштеп, бул жакта да иштеп, жакшылыктарга дагы барып иштеп, баягы өзүнүн формасын өзү тийип дегендей, жаңы клип тартыш үчүн өзүлөрү каражат жумшап, бул да болсо баягы элге жерге кызмат кылайын деген. Кудай буйрса жакшы нерсе болот, просто баягы пандемия болуп, ошол сиз айткан нерселердин көбү токтоп турат да. Жакшы иштерди аткарып атканыңыз байкалып турат, жамбылаган оштон жалап калып кетип калганыңыздын өзү эле бир жакшы иш. Базарбай агам сөзүндө бир кошумча да. Азыр бизде мындай жок дегенге болбойт да, бар. Биздечи азыр 2 этаж, 3 кабат ресторандар, тойканалар түшүп атат. Бизде экономикада мындай дүркүрөп өсүп атат, мына үйлөр салынып атат го. Азыр 12 этаж, 9 этаж үйлөр салынып атат, Ошто жалап атат эле курулуп атат. Анан Бишкекте тем более ошонун бардыгы бизде акча деле бар, мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн филармониянын залы да неме имараты дагы өзүнө мындай туура келбейт. Жалал Абадта дагы, Ошто дагы. Мына жердеги Өзбек театры дагы бул дом культурада. Өзүнчө театрларды куруш керек. Азыр мүмкүнчүлүк барында филармонияларды куруш керек. Той дегенден улам айтылган, биздин жогору жакта карап турган кишилер башка тармактагылардын бардыгын 2 сыйрадан кийинки эле жылдарда өзгөчө мына пандемия башталгандан бери эле медиктердики дагы башкалардыкы көтөрүлүп атат да, кошумча акча бермей бизди ушу жана той багып атат деген нерсе менен баардыгын токтотуп турат да. Буларда тойго барып чөнтөктөрү толо деген бир ушундай жаман түшүнүк бар да, туура эмес түшүнүк бар да. Вот ошол эми тойго 100% маданият кызматкерлери барбайт да, барса бир 10%, 15%, 20-30 деп да коелу. Калган 20% отурат да жөн эле ошол барып комс чертет, оркестрге барат, кернейди үйлөйт. Ушундай, аны менен иши жок. Болду, тойда булар барат, барып акчаны алып келет ушундай. 20 жылдан бери оркестрде иштеп келатам деп калдыңыз эже. Ыраазысызбы? Ыраазымын. Ырдаган үчүн кошумча жагы да бар да. Жакшы, ырдаңыздар. Сиздер жокту айтпашыңыздар керек. Сиздер кемчилдикти айтпашыңыздар керек. Сиздер ар дайым ырдап элдин көңүлүн көтөрүп турушуңуздар керек. Кандай ырдаңыздар, Ырга кезектер эле. Арзыбек анда келиңиздер, дагы бир дуэт ырдап берсеңиздер. Биз экөөбүз дагы деле ушу Кытай жака барганда бир жазып келген да. Аны деле бир канча жолу ырдап жүргөнбүз. Муну ушул ырымы дагы ошол ким Нургүл экөөбүз ырдаганга кызыгып жүрөбүз да. Арзияга ырдаганга чейин бир суроо берейинчи. Дагы бир Кытайга барып келейин деген ойлор барбы Кытай жака? Ой, могу пандемия болуп азыр бармак турсун, байланышым үзүлүп калды Кытай мененчи. Баргым бар, бирок жол ачылсын, бир кырдаал жакшы болуп, жагдай
жакшы болуп калса барып келем деген план бар, же алар бияка келиш керек да. Арзу Гүлөжө менен байланыш бар. Азыр айтып атпаймынбы, жарым жылдан бери, жарым жылдан ашык убакыт болуп калды. Байланыш болбой калды. Апрелге чейин болбойт. Болбойбу? Апрелден кийин себеби мындай астрологдор айтты да, мына Нептун деген планета тескери айланып атат, ошон үчүн пандемия боло берет деп. Только бул 28 мартта токтойт экен. Аны алдыга карап жүрөт экен Нептун. Бул астрологияда бул илим да. Муну кээ бирлер ойлойт, бул ширк, тиги Кудайдын айтканына каршы өтөт. Кудай ошондой кылып бизди через планеталарга Арзыганы коркутпаңыз. Анда кел. Атылат жакында. Анда ошол Кытай жеринде гастролдо жүргөндө жазган чыгармам өмүрлөш болсоң Каражан деп аталган. Сөзүн ошол кытайлык кыргыз акын жигити Нуртокто Дубаналы жазган. Каражаным деп ырдап келген ошол жерден. Бүргүлө көз ырдап берели. Каражан деген кыргызчада кандай Каражан экен Кытай болсо. Өзүн эң жакшы көргөн адамын Каражаным, Каражан деп эркелетет. Накта жаным деп эркелетет. Suda sağa gezigip, sudanıp жүрдүм ezigip, sırtından gözünü salsan da, sırrını koydum çeşip. Öttü o günler aradan, büyüdü jürek jaradan, üzөгүменин көйгөзбөй, ömürlük bolsan Karacan. Öttü o günler aradan, büyüdü jürek jaradan, üzөгүменин көйгөзбөy, ömürlük bolsan Karacan. Dalaydın ötü aradan, dartından boldun jaradan, dalaysız kılmay özündü, kaldırgaç bolson Karacan. Öttü o gündür aradan, büyüdü jürek jaradan, üzөгүменин көйгөзбөy, ömürlük bolson Karacan. Öttü o gündür aradan, büyüdü jürek jaradan, üzөгүменин көйгөзбөy, ömürlük bolson Karacan. Көп mezgil ötü aradan, büyüttün jürek jaradan, көп oyga salbay özündü, gönüldeş bolson Karacan. Öttü o günler aradan, büyüdü jürek jaradan, üzөгүменин көйгөзбөy, ömürlük bolson Karacan. Öttü o günler aradan, büyüdü jürek jaradan, üzөгүменин көйгөзбөy, ömürlük bolson Karacan. Özündük bolson Karacan, ömürlük bolson Karacan. Ай баракелде. Жакшы рахмат. Саламатчылык, ийгилик. Чынарыжа канча бир туугансыздар сиздер? Биз 12 бир тууганбыз. Ырдайбы башка бир туугандарыңыздан? Менден кийинки бир Сүйүтбек деген иним ошол консерваторияны бүткөн Оштон, флейта бөлүмүн. Анан Абдрасулга окуучу болуп, флейтист болуп жүргөн. Бирок баягы ошол маданият тармагындагы Маянанын аздыгы, ошол 4-5 миң айлык менен үй ала албастыгы, баягы турмуш тиричиликти алып кете албастыгына байланыштуу азыр эми Москвада иштеп жүрөт. Бала чаканы багам деп. Жакшы. Билеттен алып асып койгон. Военный гарнизонунда 7 жыл флейтист болгон, өтө жакшы флейтист болчу. Ушундай кетип калып атат да дегеним баягы айлык Маянанын шарттын жоктугу. Жакшы. Арзия, сиздин канча бир тууганыңыз бар? Биз 8 бир тууганбыз. Алар ырдап оон жазбайбы? Жок. Бирок менин карындашым бар эле, Сайра Бедиярова деп, ал менден мурда аты чыккан, ырдаган. Шаардык маданият үйүндө, райондук маданият бөлүмүндө үйүндө иштеп,
ырдап, менин ырларымды, алгачкы ырларымды аткаруучулар ошол болгон. Анан эми кыз баланын баягы таш түшкөн жеринде ор деп, анан кыз бала баягы барган жердин мыйзамына баш ийип жашаш керек да. Анан эми турмушта мен кудаларым деле ырдатабыз деди, бирок карындашым өзү ошол турмушту балдарды бекем карап, үйдө балдардын тарбиясына карайм деп, ошол кийинки убактарда ырдабай калды. Көп жыл ырдап жүрдү. Сузак гүлдөрү деген эстрадалык кыздардын ансамблі бар эле. Ошо немеден кыз бурактан кийин эле түзүлгөн. Сузак гүлү? Сузак гүлдөрү деп түзүлгөн болчу да. Аны ошонун алгачкы солисткалары, ырчылары ошо менин карындаштарым болгон. Дагы бир топ кыздар болгон. Анан эми азыр ырдабайт. Анан калгандары бар, өзүнүн кесиби бар, өзү менен, бирок эми ырдайт, баягы той томашаларда бир жерлерде ырдайт, мындай сахнада, мынтип эфирге келип ырдаша элек. Сиз менен сыймыктанышат алар. Мени менен сыймыктанып коет. Жакшы, жакшы. Бир шаңдуу бир чыгарма менен жыйынтыктайлычы бүгүнкү эфирде. Барыңыздар чогуу ырдайсыздарбы? Анда азыр биз жамаатыбыз менен Жумамүдүн Шералиевдин "Анда сен 15 жаш делең" аттуу чыгармасын тартуулайлы. Alçaday yüzüm öldürken Ablamdan başka ömrüm Ağaca saygan çırpıktay Anda sen 15 yaştalın Anda sen 15, anda ben 15 Anda sen 15 yaştalın Açarım yüreğimden Aytamam kantip söz menen Asmanda ayday tolukşum Anda sen 20 yaştalın Anda sen 20, anda ben 20 Anda sen 20 yaştalın Hoppaylap çaldık kanatla 30'ga jettik zamatta Jaylolu çolpon öçmündöy Yaş biziz kalat kayakta Yaş biziz kalat, biz kalat Yaşlık biz kalat kayakta Cebini baylap kanatla Ceteriz 40'ta zamatta Jaylolu çolpon öçkündöy Yaş biziz kalat kayakta Yaş biziz kalat, gülümüz kalat Yaşlı biz kalat kayakta Ulan biz allaşacağız Ulayıp baracağız Alın çok sürgün bağlarla Hazır biz atamız Hazır biz ata, hazır biz apa Hazır biz ata Hazır biz ata, hazır biz apa Hazır biz ata Ай, баракелде, рахмат. Турда айтылгандай, азыр сиздер апасыздар, атасыздар, таята, тайэне, чоң ата, чоң эне болуп турган кезиңиздер. Ушул жашыңыздар, ушул күнүңүздөр
кут кылсын баарыбызга. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Өзүңүз айткандай чоң жамаатсыздар. Филармониянын жалпы жамаатын 1 саат менен эле эфирге алып чыгарып коюу мүмкүн эмес. Көптөгөн сиздердин артыңыздардан келе аткан жаштар, кесиптештер биздин кийинки көрсөтүүлөрүбүздө конок болот деген ойдобуз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда мейманда Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын солисттери болду. Дал ушул филармониянын жетекчиси Базарбай Мадоморов агабыз, Кыргыз Республикасынын эл артисти Арызбек Бедияров агабыз, Куудул агабыз, Жамал Камчиев агабыз, дал ушул филармониянын солисттери Чынара Доронова, Нургүл Темиркулова эжекелерибиз бизде мейманда болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуп жатып баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Ар дайым жан дүйнөңүздөр музда деп жашасын. Саламат болуңуздар. Kedilsem ahayra büyük